Интегралдар боюнча бир маселени чыгарып көрөлү. Бир окуучубуз жөнөткөн экен. Мен негизи интегралдарды көптөн бери иштей элекмин. Бирок кызыгып кеттим, чыгарып көрөйүн деп. Анан чыгарып көрүп, калькулятор интернетте Symbolab деген сайт бар. Symbolab деген сайтка дагы кирип туруп эле формулаңарды жазсаңар, силерге жообун чыгарып берет. Чыгарылышын көрсөтөт, бирок чыгарылышын толук көрсөтпөйт. Белгилүү бир кадамдарын көрсөтүп берет. Муну иштеп көрөлү. Интеграл экен. X'тин кубу минус 1 5 даражада, анан x квадрат dx экен. Муну болсо ордуна коюу жолу менен иштеп көрсөк болот. Алгач мен эмне кылам? Мисалы du dx'ти колдонобуз го. Мисалы u'ну эмне деп алайын? U барабар x куб минус 1'ди u деп алсам, анда du dx эмне болот? Барабар x'тин кубу минус 1 да u дегенибиз. Ошондо бул x'тин кубу минус 1'дин деривативин алганда, туындусун алганда, бул бияка мындай болуп өтсө 3x квадрат болуп калат. 1дики 0 билебиз. Туруктуу сандардыкы. Ошондо du dx барабар 3x квадрат экен. Демек du барабар эмнеге? 3x квадрат көбөйтүлгөн dx-ка. Бул болсо du-га барабар. Бизде x квадрат dx деген нерсе бар. 3'ü жок. Ошондуктан биз барабардыктын эки жагын тең 3кө бөлсөк, бул 3төр жойулуп кетет дагы. Du-ну 3кө бөлгөнүбүз эмнеге барабар болуп калат? X квадрат dx-ка барабар болуп калат. Ошондо мен бул жерде x квадрат dx-тин ордуна мына x куб минус 1'дин ордуна u'ну коем. U деп алдым. U көбөйтүлгөн x квадрат dx-тин ордуна du бөлүнгөн 3'ті алам. Бул деген мындай да 1/3 көбөйтүлгөн u, мына 5 даражасы бар. Du дегенди түшүндүрөт. Туруктуу сан интегралдан чыгып кетсе, u'нун 5 даражасы du калды. Бул эң эле жөнөкөй интегралдын эрежеси менен чыгат дагы. 5 даража болгондо 5ке 1 кошулат. u'нун 6 даражасы болот. Бөлүүгө дагы 5ке 1 кошулуп жазылат. Ошондо 5 плюс 1 6. u'нун 6 даражасы плюс c бар, албетте. Бул болсо эмнеге алып келет? Мен сразу ордуна коюп иштейин. Ошондо 1/3 көбөйтүү 1/6 боло берет. Өзүнчө алып жазсак, u'нун 6 даражасы деген бул эмне? U деген x'тин кубу минус 1 дегенди түшүндүрөт. X'тин кубу минус 1'дин 6 даражасы. Ошондо биздин жообубуз эмне болуп калат экен? 3'тү 6га көбөйтсөк 18, демек 1/18 көбөйтүлгөн x'тин кубу минус 1'дин 6 даражасы. Анан бир туруктуу сандар бар. C плюс C'ни жазабыз. Ушул биздин акыркы жооп. Адашып кетпедим деп үмүт кылам. Адашпадым. Точно эле го дейм. Symbolab.com деген сайтка кирип дагы силер каалаган туындуларды, интегралдын формуласын жазсаңар дагы ошол жактан чыгарып берет.